Негизи ошол агай, ошол Алымкан, эми Алымканды мыскалап менен таанымал болуп кетти ал. Андан кийинки биздин азыркы кыздар деле Гүзал кыз, дагы ушул сыяктуу мөлмөлүүмдөрдү аткарып калганы мындай бир кошпойт дейм. Жана жерде сезим бар да алчы. Бул бизде эле бар экен. Ушинтип эркектин кыздар ырдай берген. Бизде эле бар экен да, анан бул башка элдин өкүлдөрү таң калат экен. Мисалы, өзбектер эч качан кыздын ырын эркек ырдабайт. Мен бир ыр кеседе байкап калгам муну. Даже коштоп туруңуз десе коштобойбуз деди да. Ырдамак тургай. Бул котундардын ыры дейт, бул коштобойбуз дейт муну. Анан ошондо ойлоп калгам, мен 3-чү курста окуп жүргөндө ушул жерде макала жазгам. Майда обондордун залкар жүгү деген. Бир Кыргызстан маданиятында бир полоса болуп толтура чыккан. Ошондо айткам. Бул бизден башка элде мындай жок. Бул аялдын ырын эркек ырдаган деген, же болбосо эркектин ырын аял ырдаган деген жок. Мисалы, Магомаев чыгып алып ждала я, верила я деп ырдаса, эмне деп кабыл алат эле орустар. Ошол сыяктуу. А бизде кете берет экен. Ушундай болбойт, ар ким өзүнүн ырын ырдаш керек деген идеяны айтып, элдин баарына жаман көрүнүп, студент кезде. Өзү өлө албай жүрүп, анан чекчеңдеп элдин баарына акыл айтыптыр деп, анан тил уккам ал макала үчүн. Ал макала үчүн бир топ киши менен мамилем бузулган. Анан кийин ойлоп калдым, менин тилим эки ача турбайбы. Бир учу башкага тиет экен да, бир учу өзүмө тиет экен. Ошо өмүр бою ошонун азабын тартат экем.